Наймандар деген кимдер? Наймандар Кыргыздын ичкилик уруулук тобуна кирген эң чоң уруулардын бири. Алардын келип чыгышы 8-кылымдан тартып белгилүү. Анткени ошол мезгилдеги Кытай булактарында наймандар Байкал көлүнүн түштүк тарабында жашаганы айтылат. Орто кылымдарда наймандар Орхон менен Кара Иртышка чейинки аймакта жашап, Тогуз Огуздар конфедерациясынын курамында болгон. 12-кылымда алар күчтүү уруулук биримдик түзүшүп, алсырап калган кыргыздарды жеңип чыгышкан. Наймандар эски уйгур алфавитине негизделген жазууну колдонушкан жана несториандык христиан динин тутунушкан. 13-кылымда Чыңгызхандын аскерлеринин чабуулуна туруштук бере албай, жеңилүүгө учураган. Ошондон кийин алар Фергана, Жети Суу жана Кашкар тарапка көчүп кетишкен. Бул учурда наймандарды Таян хан, андан кийин Күчлүк хан башкарып турган. Кийинчерээк наймандар көптөгөн түрктөрдүн этностук курамына кирген. Кыргыз элинин этностук курамына наймандар 11-12-кылымдарда кошулган жана бүгүнкү күндө кыргыз элинин эң көп сандуу урууларынын бири болуп саналат. Найман уруулары Кыргызстандын түштүк аймактарында, ошондой эле Өзбекстан менен Тажикстанда жашашат.